Тартсын, блогерлер тартсын, активисттер тартсын. Эгерде милиция тура эмес, мыйзам бузса. Атак мен мыйзам долбоорун колдойм. Кооз сүйлөй албайм, бирок мен негизи бул мыйзам долбооруна каршымын. Рахмат. Сүйүн мырза, бардыгы сиздей профессионал, телегей тегиз, таза иштеген милиция болсо. Саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга сунушталган ушул мыйзам долбоорунун негизги максаты коомдук тартипти сактоо милдети жүктөлгөн укук коргоо органдарынын кызматкеринин жана башка мамлекеттик кызматкерлердин өздөрүнүн кесиптик милдеттерин аткарып жаткан учурундагы алардын укуктарын жана коопсуздугун коргоо камсыз кылуу болуп эсептелет. Ушуга байланыштуу кылмыш жаза кодексинде өзүнүн кызматтык кесиптик милдеттерин аткарып жаткан кызматкерлерге карата жасалган бейбаштык үчүн жаза чарасын күчөтүүнү сунуштап жатабыз. Себеби акыркы жылдарда айрыкча медицина кызматкерлерине, мугалимдерге, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрүнө жана башкаларга карата бейбаштык кылып кол көтөргөн фактылар көбөйдү. Буга өзүңүздөр да күбө болуп жатасыздар. Маалымат каражаттарында, интернет булактарында байма-бай таркатылып жатат, көрсөтүлүп. Эгерде статистикалык маалыматка таяна турган болсок, 2024 жылдын ушул жылдын 9 айында жалпысынан республика боюнча 28.274 бейбаштык фактысы катталып, бул былтыркы жылдын 9 айына салыштырмалуу 2594 учурга өскөн. Анын ичинен бийлик өкүлдөрүнө же коомдук тартипти сактоо боюнча милдеттерди аткарган адамдарга каршылык көрсөтүү менен да жасалган бейбаштык боюнча 72 кылмыш иши козголгон. Мындан тышкары укук бузуулар жөнүндө кодексине укук коргоо органдарынын кызматкеринин мыйзамдуу талабына баш ийбөө, ошого тете кызматтык милдеттерин аткарып жаткан кызматкерлердин ишине мыйзамсыз кийлигишүү менен сүрөткө же видеого тартып, аларды каралоо максатында интернетке чыгарган учурларды жоопкерчилигинде кароо сунушталып жатат. Анткени коомдук коопсуздук камсыз кылууда ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзам талаптарына баш ийбөө фактылары да өсүүдө. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коомдук тартипти коргоо же коомдук тартипти бузууга бөгөт коюу боюнча милдеттерди аткарган мамлекеттик кызмат адамдары өздөрүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардан тартиптин аткарыш талап кылууга укуктуу. Дагы бир белгилеп кетишүү нерсе, урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорунда сунушталган ченемдер жөнөкөй жарандардын маалыматты эркин издөө, алуу, сактоо жана пайдалануу жана аны жайылтуу боюнча конституциялык укуктары чектелбейт. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоор демилгеленген баштап бүгүнгө чейин коомчулукта абдан көп талкуу жаралды. Мына бүгүнкү күнгө чейин ар кандай пикирлер айтылып жатат. Комитеттин отурумунда дагы бул мыйзам долбоору кеңири талкууланып, бир канча суроо жооп болду. Ушуга байланыштуу бул мыйзам долбоору менен укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин кетирген каталарын, укук бузууларын тарткан жарандар, блогерлер, активисттер жана башкалар эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт. Дагы бир жолу белгилеп баса кетем, мыйзам долбоорунда кандай учурда тартылар тууралуу так жана даана жазылган. Кызматын аткарып жаткан кызматкердин ишине кийлигишип, жолтоо болуп, атайлап кароолоо максатында видеого тартып, аларды монтаждап, интернет тармактарын таратса гана жоопкерчилик каралган. Бул боюнча да бирок, урматтуу депутаттар, бул укук бузуулар боюнча сот гана аныктайт. Укук органдары өз алдынча эч кандай жаза колдоно албайт. Алар болгону протокол толтуруп, материал топтоп, сотко жөнөтөт. Урматтуу депутаттар, мындан тышкары колдонуудагы мыйзамдардын талаптарына ылайык ар бир иш боюнча 3 баскычтуу көзөмөл жүргүзүлөт. Билесиздер, биринчиси ошол ар бир ведомстволук өзүнчө көзөмөл, экинчи прокурорлук надзор, үчүнчү соттук көзөмөл болот. Ошону бирге мыйзам долбоорунун биринчи окууга даярдоо жүрүшүндө министр кабинет тарабынан дагы ал эми комитеттин отурумунда талкуудо дагы бир канча депутаттардан редакциялык мүнөздөгү өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө сунуштар берилди. Сиздер да бүгүн талкуулап сунуш берсеңиздер, биз концепциясын кабыл алып калсак, экинчи окууда сиздердин дагы сунуштарыңызды биз карап чогуу биргеликтүү карап чыгабыз. Урматтуу депутаттар, кимде кандай суроо болсо жооп берүүгө даярмын. Ушул мыйзам долбоорунун концепциясын биринчи окууда колдоо бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Талиева Камила Абдразаковнада. Урматтуу баяндамачы, Сүйүн мырза, бардыгы сиздей профессионал, телегей тегиз, таза иштеген милиция болсо, мамлекет жалпы эл ишенет да. Сиз жанагы айтып аткан фактылар туура, андай жагдайлар да бар да, кээде негизи жок, ошол ички иштер органдарынын
кызматкерлерин жанагы аброюна шек келтирип, ар кандай бир мындай жеке бир кызыкчылыктарын көздөп, мазактап, ар кандай бир мындай видео тасмаларды, фотолорду бир ар кандай кылып жасалгалап чыгарып элге чыгарган учурлар бар. Ал туура, аны тана албайбыз. Бирок экинчи жагы да бар да. Жалпы жарандарыбыздын кайсы бир пайызы ушу укугу бузулуп, мыйзам тебеленип, мыйзамсыз аракет жасап аткан милицияны же ички иштер органдарынын адамдарын мыйзам бузулуп аткан учурда бир кайым айтышуу, бир ушундай бир баягы негативдүү жагдайга туш келген учурда тарткан учурлар да болот да. Ошолорго таасири тийип калат да могу мыйзамдын. Бул эми экинчи жагы бар. Ушуга кандай дейсиз? Анда тартса боло береби, эгер укугу бузулуп аткан учурда. Ошону да көрсөтүш керек болот да. Камила Абдыразаковна, эми сиздин абдан тажрыйбаңыз мол, өкмөттүк аткаруу бийлигинде көп жыл иштегенсиз. Сиз билесиз, мен дагы ушул аткаруу бийлигинде иштедим. Мен ушул ички иштер кызматында 30 жыл иштедим. Мен сырттан эмес, теориялык эмес, практика жүзүндө айтып атам да. Эгерде кандай бир кызматкер туура эмес бул кыймыл аракети болсо, эми ал боюнча ар бир ведомствонун өзүнүн ичинде бүгүнкү күндө баягы ички иликтөө кызматтар алат, өздөрүнчө баа берет ал жаккачы. Мисалы, эгерде милиция кызматкери туура эмес мамиле кылса биз жаранга, ал эми ушундай сезилет да, эч кандай чара көргөн жок. Албетте ага чара берилет ал жактачы. Начальник УВД же райондук ички иштер же министрликте берилет ал нерсечи. Эми ал нерсе айтылбайт да бул жакачы. Ар бир милициянын же укук органдарынын туура эмес кыймыл аракетине бул албетте баа берилет. Ал жөндөн жөн калбайт бул нерсе. Мен эмне үчүн айтып атам, жакынкы эле аралыкта менин мына бул жерде министрдин орун басарлары отурат. Токмоктогу бир ошол именно ошол ички иштер органдарына тиешелүү маселе менен мен министрге чейин кайрылып маселени чечтик да. Ушунчалык жанагы органдын адамы өзү абдан орой мамиле кылган учурлар далилденди да ал фактылар менен. Анан ошого чара көрүлдү. Мына участкалык милициялар жүрөт шаарда. Чөнтөкчүлөргө табакташ милициялар дагы бар да, мына сиз өзүңүз күбөсүз. Ошол жана ууруларга табакташ болуп, ар кандай ушундай кылмышкерлерге табакташ болуп, ошолор менен акчасын бөлүшкөн участковыйлар бар. Ошолорду дагы биз жеринде көрүп калса биздин бардык эле жарандар фиксация кыла албайбыз деп кылганга мүмкүнчүлүк болбой калабы деп атамын да. Буга кандай дейсиз? Камила Абдыразаковна, эми ар бир министрликте начар кызматкер болот. Албетте бир эле болот. ички иштер органдарында эмес, бардыгында бар да. Бардыгында бар андай. Анан бул эми мыйзам долбоор бир эле бир канча милиция кызматкери эмес, бул негизги министрлик боюнча жазылып атат, укук органдары боюнча жазылып атат. Ошон үчүн бул негизи бул мамлекеттин коопсуздугун, коом тартип сактаган кызматкерлерге алардын укугун коргоо ретинде бул мыйзам долбоор иштелип чыкты. Ал эми ар бир министрликте билесиз, бул начар иштеген, мыйзам бузгандар бар. Аларга чара көрүлөт, өз жолунда алар жооп беришет агачы. Жок, жанагы туура кызматтык каталары болот, бардык министрликте бар. Бирок ошол кызматтык ката кылып аткан учурда аны фотого же видеого тарта албай калса, кийин ал менин укугум бузулду деп жаран сотко кайрылса, сотто анан кандай далил жок, же фото жок, же видео жок, кантип далилдейт дейм да, ал өзүнүн күнөөсүз экенин, кызматтык ката кетирип атканын жанагы тиги ички иштер органынын тиги кызматкери кантип далилдейт да, мына ошол жерде суроо бар. Мына бүгүнкү күндө дагы далилденип атпай тартып алып берип атышат алчы. Ал жөнүндө сөз жок. Мен жаңы баяндамамда белгилеп кеттим. Эгерде укук органдары мыйзамды бузса, тартипти бузуп аткарып атканда, ал боюнча тартса, биздин активисттер, блогерлер жана башка жарандар эч кандай чара көрүлбөйт агачы. Ал тартып алат, чыгарып берет. Бул жерде кызмат учурунда тартып алып, бурмалаган, жасалмаган, кара бир пиар жасаган, өздүк жагын өтүп кеткендер боюнча айтылып атат да. Тартса тартып чыгарып берсин. Ал боюнча ар бир чыгарган факты боюнча ичкиликтөө кызматы иш алып барат ал боюнча. Эгерде туура эмес иш алып барат, ал боюнча тартиптүү чара көрүшөт. Ал эч кандай чара, тоскоолдук жок, алар тартып берет. Мурдагыдай тартып беришет. Бул учурда эми окуя болгон жер ДТП болуп калат. Ал жерде издер болот. Ал жерде тергөөгө керектүү көп материалдар болот. Ошол учурда
бир канча кылмышкер окуя болгон жерге бирөө келип ал жерде ар кандай тоскоолдук жаратышы мүмкүн да. Мен эми ички жагын айтпай атам да көп нерсе. Ушундай моменттер болот да, бул көп күндө эмес. Түшүнүктүү, албетте. Моменттерде бул нерсе каралып атат да. Түшүнүктүү. Мисалы мына ГАИ кызматкерлери кээ бир жерде ачыктан ачык акча сурайт да. Ошону кантип анан кийин мисалы мына ГАИдегилердин көпчүлүгү сурап жүргөн жолдо. Анан ошондо көпчүлүк мына жарандар видеофиксация видеого тартып алганда мына мен мыйзамды бузганым жок эле, токтотуп алып менден акча талап кылып атат деген учурлар соц тармакта көп чыгат да. Мында кандай болот дейм да. Жок, сиздин айтканыңыз туура. Сүйін Абдулаевич, мен жооп берип коеюн буга, инициатор катары. Мен биякта Кунзугуш Алиш. Ооба, это Сүйүн Умурзакович, Абдулдаевич жообу болсо баяндамачы катары жооп берсин. А жообу жок болсо анан кийин дополнительно жооп бересиздер. Камила Абдуразаковна, эгерде ал акча талап кылса, ал акча алса, ал боюнча ал жаран укуктуу арыз берүүгөчү. Арыз берип, ал бүгүнкү күндө канча фактылар кармалып атат ал боюнча. Бул башка факт. Ал боюнча мыйзам бар. Талап кылган боюнча, парал боюнча бүгүнкү күндө мыйзам иштеп кармап атышат. А бул ошол эле мезгилде бул алардын укугун дагы коргоо, коопсуздугун да сактоо боюнча болот бул жердечи. Алар ар бир кызматкер эгерде туура эмес мыйзам бузуп ал жооп берет ал боюнча. Көрүп атасыз канча кармалып атат, алар камалып атышат. Процедурный биринчи микрофон. Рахмат, Сүйүн Абдуллаевич, мен ошон үчүн мындай суроолорду берип тактап алалы деп атабыз. Анан бул мыйзам жанагы коомдук талкууга коюлганда дагы азыр соц тармакта дагы абдан мындай бир резонанс жаратып атат да. Ошон үчүн ар бир бул элдин эле пикири, элдин эле могу үнүн биз эми эл өкүлү болгондон кийин айтып тактап алганыбыз жакшы. Бул учурда мыйзам бардык мыйзамдарыбыз элге пайда алып келиш керек да. Эртеңки күнү мыйзам зыянын алып келбеш керек. Эми сиздер профессионалсыздар да. Ошон үчүн тактап атабыз. Бул тактоо үчүн эле суроолор. Атак мен мыйзам долбоорун колдойм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Атамбаев Сейитбек Алмазбековичте. Рахмат, Жамиля Кумашбековна. Сүйүн Абдулдаевич, мен кооз сүйлөй албайм, бирок мындай сөзүм бар да, мен өзүм обоснованиям бар да, мына ограничение на съемку и распространение материалов потенциально может нарушить право на свободу слова и выражения мнений, закрепленное как в Конституции, так и в международных актах, таких как Международный пакт о гражданских и политических правах. Потенциальное нарушение связано с тем, что оно в словах дискредитация работы сотрудников является очень широкой и неясно, какие материалы будут дискредитирующими. Любое видео, где граждане будут недовольны с высказыванием критики в сторону сотрудников, можно будет квалифицировать как дискредитацию. Это вот по статье 128. Неповиновение законному требованию. И при этом важно понимать, что благодаря гражданам и активистам, журналистам улучшилась прозрачность и открытость в определенных вопросах касательно работы сотрудников. Также нужно учитывать, что граждане фиксируют все, что не в целях дискредитации, а в целях своей безопасности. Өзүмдүн сунуштарымды берем сизге. Бирок мен негизи бул мыйзам долбооруна каршымын. Сунуштарыңызды берсеңиз анда карайбыз, чогуу биз карап көрөбүз экинчи окууда.